Протокол, жогорку кеңештин кабары барбы, деги эле сиздин кабарыңыз барбы? Бул эмне болгон протокол? Биринчиден жана өзүңүз айткандай протокол деп азыр экинин бир эле ушуну сүйлөп атат да. Кезинде ваучер дегендей. Кезинде ваучер берет экен десе, ваучер деген бул эмне экен деп таң калышчу да. Көрсө бул баягы көз моюмчулук эле кагаз болгон экен. Андан кийин эми 2 жылдан бери ковид деп койду эле, ковид деп эле пандемия деп, пандемияны билгени да, пандемия дегенди билбегени да ушундай деп сүйлөп баштады. Соңку кездерде эле пандемия деген сөздү адистер дагы туура айтып баштады да. Анан тажылуу вирус дешип, ошол сыяктуу эле азыр Кыргызстанда өтө катуу дүң болуп аткан сөз бул протокол деген сөз. Кээ бир белгилүү себептердин негизинде бул сөз абдан мындай бир көкөлөп көккө учуп кетти. Протокол деген бул партиянын ичиндеги жыйындарда дагы протокол түзүлөт. Айылдык жыйындарда дагы, көчө жыйындарында дагы 2 киши олтуруп алып, келишим түзсө дагы ошону мындайча айтканда протокол деп айтып койсок болот. Кыргызда протокол деген конок тосуп алуу, кудалыкка баруу, күйөө баланы тосуп алуу, же кызды чыгарып коюу дагы бул протокол менен жүргөн. Бул эмне деген сөз? Кандай тосулат? Кудалар кантип келет? Кулдугум бар деп кандай ийилет? Ким сөз айтат? Ушунун баарын протокол деп коет. Бир сөз менен айтканда баскан турганын баары протокол. Эми баягы 39 протокол боюнча айтып атасыз. Эми 5 протокол бул Мадумаровго таандык болуп, 5 протокол деп эле сайрап атып, эми 39га көчтү. Ал протоколду мен көрө элекмин. Бүгүн жыйын болот. Менимче ошол жыйын болгондо жашыруун түрдө бизге таратса керек. Ошондо таанышсак керек. Азырынча менин тааныштыгым жок. Социалдык тармактарда бул 39 протокол варухка жол берүү, коридор берүү деп дагы аябай маалымдоо каражаттарын айрымдар дагы жазып атышат. Балким ушул багытта болуп жүрбөсүн. Ошол багытта болушу мүмкүн. Себеп чек ара аныктоо бул оңой иш эмес. Ал кандай деңгээлдеги келишим болду, кандай деңгээлдеги протокол, себеп протоколдордун өздөрүнүн түрлөрү бар. Жумушчу топтун протоколу болот, жумушчу протоколу болот, расмий протоколу болот, өкмөттөр аралык протоколу болот, мамлекеттер аралык протоколу болот. Анан ошонун кайсы деңгээли? Эгерде жумушчу протокол болгон болсо, андай протоколдор 10-доп, 100-доп кол коюлат. Ал эч кайсы тарапты эч кандай милдеттемеге моюн сундурбайт. Ал юридикалык күчкө ээ болбойт. Өкмөттөр аралык протокол болот. А эгер өкмөттөр аралык протокол болсо, ал дагы келип парламентке кирүү керек. Мына өткөн жуманын аягында биз Күвейт өнүктүрүү фонду менен Кыргыз мамлекетинин ортосундагы протокол болду. Мен баса белгилейм, Кыргыз өкмөтүнүн эмес, Кыргыз каржы министринин эмес, Кыргыз жетекчилиги менен эмес, Кыргыз мамлекетинин атынан Күвейт өнүктүрүү фонду менен протоколго кол коюлган экен. Бизге белгилүү каражат бөлүп берүү, Ысык көлдүн айлампа жолун куруу боюнча. Мына ошол мамлекеттин атынан түзүлгөн протоколду дагы парламентке алып келди. Анан мен эми өзүнө тийиштүү маселе болгон үчүн айтып атат дебесин деп, кыргыз ушинтип жашайбыз да. Кокуй мындай деп ойлоп калбасын, мынтип ой кетип калбасын деп өзүбүздү өзүбүз этияттап. А кээ бир учурда этияттап койгон болсоң, аны алсыздык катарында көрөт экен. Себеп бүгүн канчалык маданияттуу болсоң, канчалык сабаттуу болсоң, сен жек көрүндүү болуп калбадыңбы? Себеп көпчүлүк башка тарапта болуп, анан биз экөөбүз сөз жүргүзүп аткан кишилер азчылык болгондон кийин алар коркунучтуу көрүнүп калат экен да. Ошол сыяктуу мен мындай бир жигиттерден сурадым. Кыргыз мамлекеттин атынан коюлуптур. Кол. Ушунча $1 миллион алабыз деп. Ратификация кылбай эле ала бербейсиңер. Мамлекеттин атынан алып атпайсыңарбы десем, эгер ратификациядан өткөрбөсөк, $1 да бербейт деди. Себеп эл аралык укук талаасында ушундай да. Элдин өкүлү болгон парламент жактырмайынча бир да эл аралык келишим күчкө ээ болбойт. Ошол сыяктуу эми 39 болобу, 41 болобу, канчанчысы болсо ошончосу болсун,
парламентте талкууланып, парламенттин добушун албагандан кийин ал протоколдордун баары азырынча толук кандуу күчкө ээ деп айтуу мүмкүн эмес. Түшүнүктүү. Ошо Варухка коридор берүүбү же жол берүүбү деги эле бул стратегиялык жактан алып караганда туурабы сиздин оюңузча? Эми мамлекетчил инсан катарында бир көз менен караш керек. Анан мен кыргызмын деп көкүрөк каккан киши катарында башка көз менен каралат. Анан ошол маселени түбүнөн түшүнбөй, кокуй эле кокуй деп ач кыйкырык салган бул үчүнчү көз караш болот. Ошондуктан биз ошол протоколду көргөндөн кийин, андан кийин толук кандуу баа берсек болот. Азыр эми жалпы көпчүлүктүн айтуусунда, кээ бир эл өкүлдөрүнүн айтуусу боюнча, ошол сиз айтып аткан ал жакка жол берүү жөнүндө келишим болгон деп, мүмкүн алар протоколду көргөн чыгар. Биз мамлекетчил болгондон кийин ар бир тамгасын окуп, таанышмайынча бир сөз айтып эртелик кылат. Биз баягы саясий маданияттуулуктун үлгүсүн көрсөтүшүбүз керек. Баягы бир ит көрүп үрөт, миң ит көрбөй үрөт деп бирөө айтса, кокуй ушундай турбайбы деген ойдон алысыраак болушубуз керек да. Эгерде ошол жол берүү жөнүндө маселе боло турган болсо, биз кандай пайдага ээ болобуз деген суроо туулат. Экинчиден, биз аларга жол бербей коюу менен өзүбүздүн бүтүндүгүбүздү, коопсуздугубузду канчалык деңгээлде камсыз кыла алабыз деген маселе болот. Эгерде алар жол алып калган болсо, биз Кыргызстан келечекте канчалык өз позициябызды жогото алабыз, алсырап калабыз деген түшүнүктөр турушу керек. Эгерде ушул позициядан кете турган болсо, андай келишимдерге биздин барбай койгонубуз максатка ылайык болот. Мынакей, 2 күн болду. Тажик тарап мындайча айтканда Кыргызстандын аймагына же такталбаган жерге дейби, кыргыздар турган жерге бастырып кирип, экинчи жолу миномет менен да атты деп да маалыматтарды уктук. Бул биринчиси эмес. Өткөн жылкы дагы окуя баарыбыздын эсибизде. Бул көрүнүштөр эмнеден улам болуп атат сиздин оюңузча? Биринчиден ички биримдигибиздин жоктугунда. Экинчиден мамлекеттүүлүк атрибуттарынын ушунчалык төмөн деңгээлге түшүп кеткендигинин негизинде. Үчүнчүдөн ошол эл аралык же кошуна мамлекеттер менен кызматташтык өз деңгээлинде жүрбөй аткандыгында. Анын себептери көп. Себеп мен дайым мисал келтирип айтам. Эгерде күчтүү, бакубат, мыкты турган, ынтымак турган, ата-энесинин тилин уккан, күйөөсү менен аялы ынтымакта жашаган, тууган уруктуу кошунаң болсо, анын тооктору же койлору корооңду бузуп кирип кетип, анча-мынча эгиндериңе зыян келтирип койсо дагы, сылыксыпа сүйлөп, мындай маселенин чечесинде алып чыгып кетсеңиздер, тоокторуңуз биздин өсүмдүктөрдү чокуп койду же тебелип кетти дегендей. Эгерде бир алсызыраак, айткан сөзүндө бекем турбаган, чалдык үйдө жүргөн, жеңил желпи, кошунаңыздын тооктору кирип кеткен болсо, керек болсо таш менен уруп, томолото коюп, эч ким көрбөй койсо, ошол жерден союп деле жеп алат. Өлкөлөр деле мамлекеттер ушундай. Эгерде кадыр барктуу болуп, мындай бир айткан сөзүндө туруктуу болуп, кебелбес кандайдыр бир позицияларда турган болсо, алар менен башкача мамиле болот. Алар менен башка саясат жүрөт. Мамлекеттин чоң кичүүлүгүнө карабайт. Мына Прибалтика өлкөлөрүн караңыз. Биздин бир чүй областыбыздай болгон өлкөлөр. Израилди караңыз. Дүйнө жүзү эсептешет. Эмне үчүн? Себеп алар күчтүү, сабаттуу, анан момундай бир муштумдай түйүлгөн өлкө. Бул суроону бергендин себеби, баарыбыз эле азыр социалдык тармактарда отурабыз да. Бирөө жазат, бир тарап ошол 39 протоколду тездеткиле деген ишарат дейт. Экинчи тарап айтат, баягы Мадумаров койгон протоколдун айынан болуп атат деп, кандайдыр бир сиз жогоруда белгилегендей ынтымак кыдырабай эле тирешүү болуп жаткандай да. Булар себеп болушу мүмкүн эмеспи? Сөзсүз себеп болот. Себеп азыр эми кар жаабай койсо деле Мадумаров күнөөлүү болуп атпайбы? Эми ачык эле айтышыбыз керек. Тилекке каршы эл сүйлөп атат дегенди мода кылып алдык. Эл такыр башкача. Мына ошол жерде жергиликтүү жашаган инсандардын пикири боюнча, башкалар боюнча карап көрсөңүздөр,
ал жерде аябагандай чоң бир маселе чечилген. Мени азыр канчалык уртепкеге албасын, күндөр келет. Маселе ушунчалык кылдаттык менен кыргыз пайдасына чечилгендиги боюнча бизге адат болуп калган эмеспи. Бир канча жылдардан кийин анан аттың деп башыбызды бургулап, ушундай болгон экен деп калыш бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Ушул сезимдер мага аябай каттуу күч кубат берет. Экинчиден жанагы беттирмоочулук деп коет. Өздөрү бирдемени былгытып алып, кокуй ушул чыгып кете электе көңүлдү башка жака бура салалы деген ачык кыйкырыктар. Менин кабарым бар, бирок элдин атынан сүйлөп аткан дегенде ошол жерде 10-15 эле жигиттер, белгилүү жигиттер. Алар кыздардын аты менен да кирет, аялдардын аты менен да кирет, башка аттар менен киришет. Себеп ал боюнча чоң адистер келип калбадыбы азыр эми бийликке. Ушул нерселерди жасаш боюнча муну фейк маалымат деп коет. Сиздин эсиңизде болуш керек, себеп изилденген сейрек көзүңүз бар үчүн мактап койгондой болбойын. Сиз жок жерде мен көп айтам. Келечектен ошол массалык маалымат каражаттары боюнча бир чоң ийгиликтерге жете турган жигиттер, кыздар барбы деген суроолорго мен ушинтип айтам. Мына концлагерге 4 сааттан кийин алып барып өрттөп сала турган жигиттерди, кыздарды, жөөйт жигиттерди, кыздардын баарын жакшынакай кылып жуунтуп, тазалап, кийинтирип, колдоруна момпосуйдан карматып, анан ошол концлагердин комендантына, аялга ушу энесине баргандай болуп барып сылап сыйпап ушундай жакшы түрлөрдү көрсөтүшүп, укмуштуудай ролду ойнотуп, фильм тартып, анан аны дүйнөгө таратып, бирок 4 сааттан кийин түздөн түз ошол балдардын баары газ печкелерине кирип кетишкен. Фейк ошол кезден жаралган. Эми биздин Кудай берген кыргыздын колуна тийип калды ошол курал, фейк деген. Укмуштуудай ойноп атат. Бирок чеги бар. Азабы бар. Аябагандай каттуу азабы бар. Баягы ак нерсени кара кылып, кара нерсени ак кылып көрсөтүп, аябагандай элдин башына айландырды. Биз кыргыздар өз алдынча ой жүгүрткөнгө көп эле мындай бир машыгы кете бербейбиз. Бизге даяр көз карашты айтса, кокуй деп калган жайыбыз бар эмеспи? Мына ошондон пайдаланып атат. Бул адамдын укугун, адамдык ар намысына шек келтирүү, тебелөө аябай күч алды. Не деген гана сөздөр жазылбай атат. Тилекке каршы азыркы бийлик ошол фейк саясатын мамлекеттик деңгээлге чыгарып алды. Мамлекеттик идеология катарында чыгарып алды. Ана ошол кээ бир учурда айтышат экен, бийлик тийишпесе деле Мадумаров айтып атат деп. Себеп Мадумаров үчүн эч ким сүйлөбөйт, мен өзүм сүйлөйм. Алардын ошондой жүгүртмөлөрү бар, бакма журналисттери бар, бакма телеканалдары бар. Мана ошолор аркылуу тийишет дагы, мен жооп бербеске туура келбей калат. Себеп унчукпай атат го дегендей сөз болуп калат дагы. Алар ошол фейктер менен, фейктердин армиясы менен согуш ачып, мени менен каттуу күрөш жүргүзүп атат. Кудайга шүгүр, күндөн күнгө элибиздин аң сезими көтөрүлгөндөн көтөрүлүп, ким чындыкта, ким калп тарапта экендиги күндөн күнгө ачылып келатат. Өзүнөн өзү ачылып келатат. Кудай кааласа, жанагы сиз айтып аткан маселе өтө орчундуу. Коюп аткан маселеңизди 100% колдойм. Ошондуктан мен адамдын укугу жана маалыматтык коопсуздук деген темада февраль айына мен жогорку кеңешке күн тартибине киргиздим. Бүгүнкү күндө Самат мырза мамлекетти басып алыш үчүн куралдын кажети жок. Ага бир чоң учактардын же бомбанын же ракеталардын кажети жок болуп калды. Бүгүнкү кибер чабуул деп коет. Маалыматтык чабуул деп коет. Ошол маалыматтык чабуул менен ой жүгүртө билген азаматтардын баарын жокко чыгарып туруп, көпчүлүк анан жанагы айдаган жагына баса бере турган болуп калганда, бул өлкө жок болот. Мына азыр анча мынча өз пикирин кайчы пикир катарында, өзүнүн пикирин көз карандысыз пикир катарында айтып койгон жигиттерибиз менен кыздарыбыздын баарын ур токмокко салып олтуруп, өзүнчө ой пикир айтыш коркунучка ээ болуп калды да. Мындай өзүнүн пикирин айтуу бул террорист катарында көрүнүп калды. Душман катарында, эл бузар катарында, чыккынчы катарында. Мына өлкө жетекчилери не деген гана атактан наамдарды бербей атат. Чыккынчы деп атат, душман деп атат, эл бузар деп атат, агент деп атат,
ичинен ириген деп атат, ичи ирип чирип кеткен деп атат. Биздин бийлик деңгээли да, массалык маалымат каражаттары деңгээли да аябагандай бири-бирине куржундай болуп, шайкеш болуп калды да. Куржундун эки көзү тең болуп калды. Экөө тең бирдей болуп калды. Тилекке каршы бул жакшылыкка алып келбейт. Бул өлкөнү жоготууга алып бараткан атайын бир түзүлгөн долбоор катары карасак болот. Бул өтө коркунучтуу долбоор. Чырылдап 4-5 киши чыкса эле өзүн коргоп атат деп ойлоп атат көпчүлүгү. Жок. Бүгүн кадимки ушундай чабуулдардан өлкөнү коргоо ар бир аң сезими бар, өзүнүн көз карашы бар, туруктуу, өз жанын өлкө үчүн сайып койгон азаматтардын күрөшүү мезгили бул. Бул жөн мезгил эмес. Эгер ошол өз пикири бар бир саналуу инсандар калса, ошолорду жок кылгандан кийин 45-жылы Ален Далес жазгандай, өлкө бүтүндөй бир мындай бир талпага айланат дейт. Ал талпаны каалаган жака буруп, каалагандай кылып башкарсаң боло берет. Биринчи кезекте өз алдынча ой жүгүртө билген сабаттуу, көз карашы бар, туруктуу инсандарын жок кылуу керек деген концепция иштеп келатат. Бул жогорудагы сиз айткан нерселердин баарына 100% кошулам. Анан каалайбызбы, каалабайбызбы, бул жашообузга келди. Мунун жандырмагын сиз кандай көрөсүз? Эмне кылышыбыз керек бул? Жандырмагы мектептен башталат. Тарбия берүүдөн башталат. Тилекке каршы кыргыз элинин алдындагы бүтүндөй кемчиликтерин актады деп жиберген биринчи ажоо баягы Кыргызстандагы билим берүү системасын түп тамырынан талкалап, баллон системасына өткөргөн күндөн баштап бизде билим берүү кызмат көрсөтүү тармагына айланды. Эл агартуу тармагы эмес, кызмат көрсөтүү тармагы. Сен балаңды саат 8-ден 1-ге чейин мектепте кармап берем деген гана келишим. Мен балаңды окутам, балаңды ой жүгүртүүгө үйрөтөм, балаңды адам кылып тарбиялайм, балаңа тарыхты үйрөтөм деген милдеттемелер мектептерден жок болуп кетти. Кызмат көрсөтүп калды. Төлөйсүң, кызмат көрөсүң. Мына саламаттык сактоо тармагы дагы элди эмдөө эмес, элге кызмат көрсөтүп калды. Бул деген момундай бир көмкөрүлүп калды да, казаныбыз көмкөрүлүп калды. Билим берүү деген түшүнүк калган жок. Саламаттык сактоо деген түшүнүк калган жок. Мына ошол баллон системасына өтүү менен мектептер дагы, орто окуу жайлар дагы, жогорку окуу жайлар дагы түп тамырынан сабатсыздыкка, тарбиясыздыкка, тек гана бизнеске айланып кеткендиги ушунан кабар берет. Сиз берген суроо бул өзөктүү суроо. Өзөктүү суроо, себеби бул суроого жалпыбыз олтуруп бир жооп таппасак, эртеңки күнүбүз караңгы. Себеп массалык маалымат каражаттары деген караңыз, не деген сөздөр айтылып атат. Кудайдын өзү сактаган болсун. Аял киши эмес, эркек киши эмес, аксакал эмес, баягы ак элечек энелерибиз эмне деген ошолордун даректерине не деген сөздөр айтылып атат. Сен деп кыйкырып коюш бул мода болуп калды. Канчалык сенсиреп кыйкырсаң, ошончолук бийликке тезирээк жете турган бир ыкма болуп калды. Эгерде бийликке туура эмес келген көз караштагы инсандар сөз айтып койсо, ошону канчалык кыйкырып, канчалык ушундай бир маскара сөздөр менен айткан болсоң, эртеси күнү сен чакырылып, бийлик тараптан сыйлыкка ээ болушуң мүмкүн болуп калды. Бул коркунучтуу, өтө коркунучтуу. Эми башыбызга кандай күн түшкөн болсо да, кандай күндөр күтүп турган болсо да, муну биз чечкиндүү түрдө айтышыбыз керек. Мен дайым айтып келген, тилекке каршы интеллигенттерибиз дагы жок болуп кетти. Анан кээде жекеме-жеке олтуруп калганда эмне үчүн ушуларды айтпайсыңар, аксакалдык кылып эмне үчүн тыйып койбойсуңар десек, айткандан коркуп калдык дейт. Эки сөз жазсаң дейт, 2 күн боктоп атат дейт. Мына азыр эми маданияттуу болгонго караганда маданиятсыз болгон популярдуураак болуп калды. Тилекке каршы ушундай.